Сөйтбек Саманов ден соолугуна байланыштуу мындан 22 жыл мурун пенсияга чыккан. 40 жашында кырсыктап, бир көзүнөн жаракат алган. Ошондо карманыбыздын пенсиясы айына 300 сомду түзсө, акырындап жогорулап олтуруп, азыр 15 000 сомго жетти. Башкача айтканда, 1-июлдан тарта пенсиясы 6900 сомго көбөйгөн. Эми Самановдун алган акчасы дары-дармек жана башка муктаждыктарына кенен жетип калды. 6909 сом акча кошулду. Ошондо общий 15735 сом пенсия болду. Мен азыркы биздин руководствого чоң ыраазычылык билдирем. Биздин пенсияны ушундай чоң өлчөмдө көтөрүп бергенине. Азыр убактылуу мен иштегенге мүмкүнчүлүгүм бар. Пенсия чоң жардам. Менин мындайча коммунальный услугам, башка нерселериме жетет. Учурда Ош шаарында жалпы 28 000ден ашык пенсионер бар. 1-июлдан тарта алардын ичинен 9 000ге жакын жарандын пенсиясынын базалык бөлүгү көтөрүлдү. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, буга чейин 1300 сомдон пенсия алып келгендердин суммасы жогорулап, жашоо минимумуна теңдештирилди. Эң аз пенсия учурда 6900 сомду түзүүдө. Ошол толук эмес пенсия менен чыккан жарандардын пенсиялары бүгүнкү күндө көтөрүлдү. Алардын башта ошол талап кылынган стаж жетпегендиктен алардын пенсиясынын базалык бөлүгү пропорционалдык түрдө эсептелинген. Эми ошол базалык бөлүгү пропорционалдык түрдө эмес, толук 3170 сомго көтөрүлдү. Башта 2000 сом, 2500 сом, 1500 сом алып жүргөн болсо, ошолордун баардыгы камсыздан базалык бөлүгү 3170 сом. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул 3-чү группадагы топтогу биздин майыптар бар. Алардын дагы базалык бөлүгү 50%-га, ал эми камсыздандыруу бөлүгү 100%-га көтөрүлдү. Социалдык фонддон билдиришкендей, пенсиянын көлөмүн жогорулатуу 2 баскыч менен жүрөт. 1-июлдан тарта базалык бөлүгү көтөрүлгөн болсо, эми 1-октябрдан тарта пенсиянын камсыздандырылган бөлүгү 18%-га көбөйөрү күтүлүүдө. Бул кабар пенсия жашына жеткен жарандарды кубандырып жатат. Мен алгач 2700 мен чыккам. Азыр 10700 алам. Кудайга шүгүр. Эме садырык рахмат. Президентибиз ушул эме пенсионерлерди сыйлап, ушинтип пенсияга чыгарып, пенсияны көбөйтүп атат. Рахмат. Ошо азыркы президентибиз пенсионерге өтө жакындан жардам берип атат. Биз өтө сүйүнүп атабыз. Бул пенсиянын көтөрүлгөнү пенсионер үчүн өтө жакшы нерсе экен. Себеби бул бала чака деген бар, небере деген бар. Буларга азыр ошол жагынан бизге пенсия берсе, анан кийин тиричилик өтөт экен да. Мисалы мен пенсияга чыкканыма 3 жыл болуп атат. Биринчи чыкканда 6,5 менен чыккан болсом, кийинки этабында да көтөргөн мезгилде 8 000ден ашып көтөрүлдү. Эми биз мурун 5000 канча алат элем? 5200 канча алат элем. Азыр эми пенсия 6900 болуптур. Эми мунусуна да шүгүр, ыраазымын. Мурун каралбай эле келгенбиз, азыр жакшы. Рахмат. 2023 жылдагы статистикага таянсак, өлкө боюнча 740 000дей пенсионер бар. Алардын арасында жашоонун төмөнкү көрсөткүчүнөн аз пенсия алган жарандардын акчасын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Тагыраагы жыл сайын пенсиянын суммасын этап менен жогорулатып жатат. Жаңылай Канекызы, Ибрагим Төлөбаев, Ала тоо 24, Ош.